Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah Tevhid kitabına sabaqda ulantabız. Bugünkü bölüm avtor aytып жатат. Babu ma jaa fi munkiril qadar. Taqdirga iman keltirbey, taqdirga işenbegen, taqdirdi chetke qaqqandardын hökümdörü deydi. Alar jönündө kelgen höküm dedi. Бұл бөлімде тағдырға байланышты мәселені не себептен ескердік? Таухид китебінде анткени тағдыр деген бұл Аллахтың іштерінен. Тағдыр фи'луллах, Аллахтың қылған іштері. Былайша айтқанда таухидур рубубия, таухид рубубияға байланышты. Кимде-ким тағдырға иман келтірсе, Аллахтың рубубиятына иман келтірген болады. Кимде-ким ошол таухид тағдырға иман келтіріп четке қаққан болса, Аллахтың қылған іштеріне четке қаққан болады. Рубубияны четке қаққан болады. Ошол себептен бұл bölüm tavhidke ушундай байланышы бар. Эми бул тагдырга иман келтирүүгө бардык иштер тагдыр менен болот экендигине, эч бир нерсе тагдырдан чыгып кетпейт экендигине жалпы мусулмандар жада калса пайгамбарлардын бардыгы ижма болгондой бир пикирге келишкен, бардык нерсе тагдыр менен гана болот экендигине. Бирок кээ бир жамааттар ушу тагдыр маселесинде исламдагы жамааттардан адашып чыккан жамааттар болгон ушу тагдыр маселесинде. Эң биринчи ким? Ма'бадул Жухани деген бир киши чыккан. Ал ошо сахабалардын доорунда акыркыларында Хулафа Рашидиндерден кийин Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Аббас деген кичинекей сахабалар калган кезде ошо доорлордо чыккан. Ал эмне тагдырды четке кагып баштаган. Алар биринчиси тагдырды кадарилер деп коет. Алар кадарилердин эң биринчи деңгээли алар тагдырдын эки нерсесини четке кагышкан. Андан бурда эскерип кетүүчү нерсе, тагдырга иман келтирүү бул 4 деңгээлден турат да, 4 нерседен турат. Биринчиси Аллах Тааланын илими, мындайча айтканда жер жүзүндө бардык боло турган нерсенин баарын эзелтеден эле Аллах Таала билген деп ишенүү. Андан кийинкиси эмне? Аллах Таала ошону билгенден кийин жазып койгон деген, тагдырга, Лаухул Махфузга жазган деген. Үчүнчүсү Аллах Таала ошол нерселердин, болуп аткан нерселердин каалоосу, Аллах Таала каалагандан кийин Аллахтын каалоосу менен гана болот ар бир иш деген. Төртүнчүсү эмне? Аллах Таала ошолорду жаратты деген. Демек, тагдыр ушул 4 деңгээлде турат. Бул жөнөкөй мисал менен айтсак, азыр мисал үчүн могу жерде чогулуп сабак кылып атабыз. Бул нерсени Аллах Таала эзелден билген. Ушунча адам, ушул баланчылар ушул жерде чогулат, ушул күнү ушул убакытта чогулат экендигини илгертен билген. Эзелтен Аллах Тааланын барлыгынан эле билген. Андан кийин Аллах Таала эмне? Муну тагдыр кылып Лаухул Махфузга жазган. Андан кийин эмне? Аллах Таала ушул күн келди, мына ушул нерсенин болуусун каалады. Жана ошондой эле ушул нерсени жаратты. Мындайча айтканда ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берди. Түшүнүктүбү? Ушул нерсени ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берди. Демек, ушул нерседен кандайдыр нерсе болбосун жер жүзүндө эч бир нерсе чыгып кетпейт. Бардык болгон иштердин бардыгы ушул 4 деңгээлден өтөт, ошол болот. Ахлүсүнна вал жамаат илгеркиден пайгамбарлардын бардыгы тагдырдын ушул 4 деңгээлине иман келтирип келишкен, алар арасында эч кандай талаш болгон эмес бул нерседе. Анан ошо кадариттер чыккан. Биринчи эмне? Ма'бадул Жухани деген киши чыгып, алар тагдырдын биринчи, экинчи деңгээлин четке кагышкан. Мындайча айтканда Аллах Таала ушул жер жүзүндө болуп аткан нерселерди билет экендигини четке кагышкан. Жана ошондой эле Аллах Таала тагдырды жазып койгон экендигини четке кагышкан. Түшүнүктүбү? Анан алар чыкканда Яхья ибн Умар ва Хумейд ибн Абдурахман деген эки киши сахабалардан, табииндердин чоңдорунан, булар эмне? Басрадан, Ирактан Мекке жака келишет. Атайын ажылыкка же умрага ниет кылышып келип, не себептен ушунун ишини сурайлычы, азыр тагдырды четке кагып атат. Аллах Тааланын билүүсүнү жана тагдыр жазылган экендигини четке кагып атат. Ушуну сахабалардан сурайбыз деп, алар атайын сапарга чыгышат. Сапарга келип, эң биринчи кайсы сахаба жолуксак сурайбыз дейт. Андан кийин алар келишкенде эмне? Абдуллах ибн Умар радыйаллаху анхуну мечитке кирип бараткан жерде көрүшөт дагы. Аны дароо барып учурашып кармайт, колунан кармап, Абдуллах ибн Умардан сурашат. Бизде ушундай адамдар чыкты, ушундай сөздөрдү айтып атат дегенде, анан бул бөлүмдө келген далилдерди
келет. Абдуллах ибн Умар ушул сөзүн айтат. Вакала ибн Умар, ага айтышканда тагдырды, илимди четке кагып атат. Аллах Таала билбейт, бул жер жүзүндө болуп аткан нерселерди билген эмес, жана тагдырга жазган эмес деп айтканда, Абдуллах ибн Умар ушундай деп жооп берди аларга. Валлади нафсу ибн Умар биядихи. Абдуллах ибн Умардын жаны, нафсы колунда болгон затка ант ичип айтам. Аллах Таалага ант ичип айтам деди. Лау кана ли ахадихим мислу ухудин захабан. Эгерде ошондой сөздү сүйлөгөндөрдүн бирөөсүндө Ухуд тоосундай алтыны болгон болсо дейт. Ана сумма анфакаху фи сабилилlah. Ошол алтындын баарын не Аллах жолунда садака кылган болсо, ма кабилаху Аллах минху хатта ю'мина бил кадар. Аны ошончо садака кылса да Аллах Таала аны кабыл кылмак эмес, качандыр ал не тагдырга ыйман келтирмейинче деди. Эмне себептен? Анткени тагдырга ыйман келтирүү бул ыймандын негиздеринен. Ыймандын алты негизинин бирөөсү тагдырга ыйман келтирүү. Кимде ким тагдырга ыйман келтирбесе, ал капыр болот. Аллах Таала капырлардан канча жакшы амал кылса да кабыл кылбайт алардын жакшы амалдарын. Чөнки демек жакшы амал кабыл болуш үчүн эң биринчи ыйман шарт. Ошол себептен Абдуллах ибн Умар радыйаллаху айтты. Аллахка ант ичип айтам, алар эмне Ухуд тоосундай алтынды садака кылса дагы Аллах Таала алардан кабыл кылбайт, качандыр алар тагдырга ыйман келтирмейинче деди. Бул асарда дагы не жакшы пайдалардан эң биринчи эмне адам баласында кандайдыр бир диний көйгөй болуп аткан болсо, диний проблема болуп аткан болсо, аны илим ээлеринен сураш керек экендиги. Көрдүңүздөр, эки табийиндер, булар табийиндердин чоңдорунан, булар илимдүүлөр. Бирок эмне жаңы бир маселе чыкканда, ар ким өзүнүн ою менен эле сүйлөй бербестен, мен ушундай деп ойлойм, ушундай деп көрөм деп эле bir dalildin negizinde emес, жөн эле ойлой бербестен эмне илим ээлерине кайтып атат. Илим ээлерине кайтканда чыныгы илим ээлерине, сахабаларга, пайгамбарыбыздын сахабаларына барып атат. Илгеркиден ушундай болгон. Кандайдыр бир маселе чыккан болсо, чоң алымдарга, туура жолдогу алымдарга кайтышып чечишкен. Жана алар ошол маселени сураш үчүн атайын сапар кылып атат, алыс жолго. Илгеркидей, азыркыдай жеңил эмес сапар. Илгери машаккат, кыйынчылык болгон. Анан Абдуллах ибн Умар дагы жооп бергенде аларга ушундай деп жооп берип, ал сөзүнү жөн эле куру сөз менен айтпастан айтып атат. Не мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан уктум дейт. Жибрил периштенин хадисини далил кылды. Пайгамбарыбыз айтты, пайгамбарыбыздан Жибрил периште иман деген эмне дегенде, ан ту'мина биллахи ва малаикати ва кутубихи ва русулихи ва яумил ахир ва ту'мина бил кадари хайрихи ва шаррихи. Аллах Таалага, периштелерге, пайгамбарларга, китептерге жана кыямат күнүнө жана тагдырдын жакшысы жана жаманы Аллах Тааладан деп иман келтирүүң деп ошол хадисти Абдуллах ибн Умар далил кылды. Демек, кимде ким иман келтирбесе ал кафир болот деген мааниде айтты. Эми ахли сүнна ва жамаатта ушул биринчи чыкканда ушулар кадариттердин биринчи жамааты булар. Аллах Тааланын жер жүзүндө болуп аткан иштерди билүүсүнү четке каккан илимини жана ал тагдыр жазылган экендигини четке каккан. Бул жамаатты, буларды Абдуллах ибн Умар кафирга чыгарган, жана ошондой эле Имам Малик жана салаф салихиндер буларды кафир деп кафирга чыгарып, жана аларга катуу жооптарды айтышкан. Анан ошондо алар эмне жоголуп кетишкен. Мындайча айтканда, жамаат катары өчүп кеткен. Бир жамаат, бир тайфа кадари катары булар жок. Башында чыгышты, салафтар, сахабалар катуу турганда алар жок болуп кетти. Бирок афрат катары, мындай жеке адамдар катары калган. Мисалы үчүн кээ бир адамдар арасында ошондой айткандар болушу мүмкүн. Ошол ойду карманган. А бирок кадария жамааты деп ошондой жамаат болуп түзүлүп калган эмес. Алар эмне салафтардын катуу турганын көрүп, чачырап жок болушкан. Андан кийин кадариттер, азыркы күндө кадари деп белгилүү болгон, алардын ичинде муътазилиттер бар. Алардан башкача болуп чыккан. Алар эмне деди? Аллах Тааланын илимини четке какпайбыз. Анткени кафир болуп кетет экенбиз. Аллах Тааланын тагдырды жазган экендигин да четке какпайбыз деди. Бирок эмне? Аллах Таала бул жашоодо болуп аткан нерселер Аллах Тааланын билүүсү менен, машия, каалоосу менен болуп атканын четке какабыз, жана Аллах Таала ошо пенделердин кылган иштерини жаратат экендигини четке какабыз дейт. Мындайча айтканда, Аллах Тааланын каалоосусуз дагы бул аламда иштер боло берет, жана ошондой эле пенделердин өздөрүнүн кылган иштерин өздөрү жаратат. Аллах Таала жаратпайт деп ушундай ой менен чыгышкан. Бул кадариттер деп ушулар белгилүү болгон. Жамаат катары кадариттер, муътазилиттер ушулар калган. Эми буларды
Selef-i Salihinler kıskaça cevap bergen bularga. Alarga ne deyt? Nazirul kadariyya bil ilm deyt. Siler kadaritler menen talaşıp kalsaňar, kaysı kadarit? Oşo keyin çıkkan kadaritler. Talaşıp kalgan bolsaňar, Allah Taala'nın ilimi menen talaş kılar degen. Eger de ilimini tasdiktagan bolsa, anda alar jеңилишti dedi. Eger de ilimini çetke kakkan bolsa, anda kafir bolat dedi. Bu Salaf-ı Salihinlerin iliminin küçtүү ekendigine dalil bolat. Alar ne? İbn Rajab rahimahullah aytkanday, sözdörü kıska bolgon, birok maynesi tereň bolgon. Alar aytты, kandayça degende, kadaritlerinde Allah Taala'nın kaloosu menен bolot degенди четке kakып atat da. Oşolarga aytasın, bul işti Allah'tın kaloosусuz bolup atat деп атасың sen. Ушуну болордон мурда Allah Taala bilgenби bilgen emespi desek, eger de bilgen emes dese kafir bolat. Bilgen desek anda bilip turup kaloosусuz bolбой калышы мүмкүн. Мүмкүн эмес. Bilgenden keyin demek kaladı oşol nersen bolusunu. Demek alar ne? Kadaritler menen talaşkanda maşiya menen, kaloosu menen jaratuun emes, Allah'tın ilimi menen talaş kıla deydi. Allah Taala bilgenbi? Demek Allah Taala bilgen nerseler gana bolot. Al bilgenden keyin anı kaladı, Allah'tın kaloosundan çıkpayt degen maani. Emek taqdırga байланыштуу negizi köptөгөн maseleler var. Al maseleler akida kitaplarında okulat, ilim talap kılçu, oşol taqdırga байланыштуу maselelerde öğreniş gerek. Negizinden ne? Bu bölümde taqdır imandın negizlerinden, jana oşondoy ele taqdır 4 dengilden ötört. Birinci dalilde oşol Abdullah ibn Umar'dan soraganda, al uşunday dep aytты, andan keyin uşul жоопту berdi. Wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Taqdırdın jakşısına dagın, jamanına dagın iman keltirүү bul dalil katarı uşunu koldondu. Andan keyinki dalil An Ubadet ibn Samit ennehu qala li ibnihi. Ubade ibn Samit degen sahaba balasına uşunday dep aytıp atat. Ya bunayya innaka lan tecide ta'mel imani hatta ta'leme enne ma asabaka lem yekun yukhtiak. Ve ma ahtaka lem yekun yusibak. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. O balam dedi? Sen imandın damını tartpaysın. İmandın hakikat damını tartpaysın. Kaçanga çeyin? Eger de sağa bir kırsık jetip kelgen bolsa, bir jakşılık jetip kelgen bolsa, oşol mağa kelүүчү taqdırıma жазылган nerse dep iman keltirmeyçi. Eger de birdeke kelbey kalan bolsa, bir nersege jetpey kalgan bolsoň, bul demek taqdırıma жазылган emes eken dep iman keltirmeyince ne imandın damını tartpaysın dedi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday dep aytkanyn ukdum dedi. İnne evvele ma halakallahu el-kalem fekale lehu uktub. Çınlığında Allah Taala en birinci kalemdi jaratkanda aga uşunday buyruk berdi. Aga жазgının dedi. Uktub dedi. Fekala Rabbi ve ma zaktub. O Rabbim kaysi nerseni жазayın degende kale uktub makadira kulle şeyin hatta taqumas-sa'a. Kıyamatga çeyin bolo turgan işlerдің bardığının taqdırını жазgın dedi. Demek kıyamatga çeyin bolo turgan işlerдің bardığı жазılgan işler. Ya bunayya semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul. O balam men balam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunday dep aytkan ukdum. Men mata ala gayri hada feleyse minni. Kimdeki muşu taqdırga iman keltirбеген awalda ölgön bolsa, al menden emes dedi. Demek imandın damını tartış üçün taqdırga iman keltirүү gerek. İmandın damını tartış üçün. Bu çınında ele oşonday. Eger de adam balası taqdırga iman keltirүүsü күчтүү bola turgan bolsa, al жүрөгүндө рахат болот. Sebebi her bir adam başından ötöt da köptөгөн nerseler ötöt. Misal sen birdekege uşunday hareket kılayınсың жетейин деп. Бирок не болбой калат. Кээде күтпөгөн нерселериң болбосун деп аткан нерселериң болуп калат. Ошону тaqdırга иман келтирген адам не дароодо моюн сунат да. Бул тaqдырыма жазылган экен. Болбой калган болсо, демек тaqдырга жазылбаптыр. Өзүнү жемелебейт. Аракетим аз болуп калды, мындай болуп калды, тиги себеп болуп калды, бул себеп болуп калды деп жемелебестен не? Ал не бул тaqdırга каддираллаху ма шафа. Аллах Таала тaqdırга жазган нерсе болду деп жүрөгүндө бейпилдик, тынчтык пайда болот. Taqdırga iman keltirбеген адам не? Өзүнү ар дайым жемелейт. Bir кырсык болсо, бирдеке болсо, не? Ушундай болду, мындай болду деп, ошо себептерини ар дайым эскерип жүрөт. Ушун десем эле болмок экен, ушундай кылбай эле койсом болмок экен деген жемелейт. Демек болгон иш, кайсы бир иш болгон болсо, демек ал тaqdırdan чыкпайт. Taqdırга жазылган. Болдубу, демек ал taqdırга жазылган иш. Болбой калдыбы, ал дагы жазылган иш. Түшүнүктүбү? Бирок мусулман адам taqdırdan кандай пайда алат? Musulman adam
Эгерде кайсы бир иш өзүңдүн катаң себептүү болуп калган болсо, өзүң себепкер болдуң, туура эмес иштерди кылдың. Бирок ошол да тагдырдан чыкпайт. Бирок эмне биз ошодон сабак алабыз. Биринчисинде эмне ката кылган болсоң, тиги себеп болду. Бирок тагдырыма ушундай себептер жазылган. Кийинкисинде ошондой иш боло турган болсо, ошол катаны кайталабаганга аракет кылат. Мындайча айтканда, тагдырдан сабак алат келечекке. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, мусулман адам бир чукурдан эки жолу чагылбайт дейт. Бир чукурдан кайра бир чукурга колуңду салсаң, бирдеке чагып алса, кайра салбайсың ал жерге. Мусулман бир катаны кайра кайталабайт деген. Ошондой сабак алабыз. Эми бул жерде дагы бир маселе. Бул хадисте инна аула ма халакаллаху ал-калам. Аллах Таала эң биринчи калемди жаратты деди. Алардын арасында маселе бар. Калем биринчи жаралганбы же арш жаралганбы деген. Арш биринчи, эң биринчи махлукаттар кайсы жаралган дегенде, Аллах алам, эки ой бар, кээ биркилер калем дейт. Ушул хадистин негизинде Аллах Таала эң биринчи калемди жаратканда деген сөздү далил кылышат. Экинчи ой эмне? Эң биринчи махлукаттар бул арш дейт да. Аллахтын аршы дейт. Анткени башка хадисте келет Аллах Таала жер асман жаратты. Ва кана аршу, эч бир нерсе жок эле. Аллах Таала жер асманды жаратты. Ва кана аршуху алал ма. Аллахтын аршы суунун үстүндө эле деген. Ошондо кимиси биринчи жаралды дегенде Аллах алам турара кой, арш биринчи жаралган. Бул хадистин мааниси эң биринчи Аллах Таала калемди жараткан деген мааниси бул жерде махлукаттардан эң биринчи калемди жаратты деген мааниде эмес. Аллах Таала эң биринчи калемди жаратканда ага ушундай буйрук кылды деген мааниде айтып атат. Мындайча айтканда, калемди жаратар менен ага буйрук кылды. Махлукаттардын ичинен эң биринчи калемди жаратты деген мааниде эмес. Түшүнүктүбү? Ва фи риваятин ли Ахмад, имам Ахмаддын риваятында келет дейт. Инна аула ма халакаллаху таала ал-калама факала лаху уктуб. Аллах Таала эң биринчи калемди жаратканда ага ушундай деп айтты, жазгының деп. Фажара фи тилка саа бима хуа каинун иля яумил кияма. Ошодон баштап кыяматка чейин боло турган нерсенин бардыгы жазылды дейт. Эми адам баласы тагдыр жазылып калган болсо, андан эмнеге амал кылат деген суроо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар сурашкан ушул суроону. Биз бардык нерсе жазылган нерсенин негизинде амал кылып атабызбы, же болбосо боло элек, чечиле элек нерсенин негизиндеби дегенде, жазылган, чечилип бүткөн иштин негизинде деди. Сахабалар анда фафимал амал, анда эмнеге амал кылабыз деди. Анда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "И'малу фа куллун муяссарун лима хуликала." Силер амал кыла бергиле, ар бир адам кайсы нерсеге жаралган болсо, ошого жеңилдик берилет, ошого ийгилик берилет дейт. Демек, адам баласы ойлонуш керек. Эгерде жаман жакка кетип аткан болсо, жаман иштерди кылып аткан болсо, намаз окубай жаткан болсо, орозо кармабай жаткан болсо, бузук иштерди кылып аткан болсо, ойлонуш керек. Мен тозокко ылайыктуу болуп жаралдымбы? Не себептен мен ушул жакка жеңилдик берилип атат мага? Демек, мен тозоктун адамдарынанмы деп. Ибадат кылган болсо Аллах Таалага шүгүр кылыш керек. Аллах Таала мага намаз окууга, орозо кармоого, жакшы ибадаттар кылууга ийгилик берип атат. Сүйүнүч болуш керек. Алхамдулилlah, Аллах Таала мага ушул жолго ийгилик берип атат. Демек, мага ушул нерсе жеңилдик болуп атат. Демек, мен бейиш эйлеринен болуп жаралганмын деген үмүттө болуш керек. Түшүндүңбү? Бул аябай коркунучтуу. Бузуку жаман жолдо жүргөн болсоң, демек сен Пайгамбар айтат: "Факуллу муяссарун лима халикала." Ким кайсы нерсеге жаралса, ошого ага ошол жол жеңилдик болуп берилет дейт. Сага бузукулук жолдору жеңил болуп атат. Жалаң күнөө иштер ачылып атат. Зына кылайын десең жеңил, арак ичейин десең жеңил, муну кылайын десең бүт жамандыктын жолу ачылып эле ибадатты таштап аткан болсоң, демек сага ошол бара турган жагыңа жол жеңил болуп атат. Бул аябай коркунучтуу нерсе. Адам баласына Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген. Амал кылууга, жакшылыкты да тандоого, жамандыкты да тандоого мүмкүнчүлүк берген. Эми тагдырды шылтоо кылып алып, амалды таштаган, бул айыптуу иштериңди тагдырга шылтаган, бул мушриктердин иштеринен, илгерки капырлардын мушриктердин иштеринен. Алар эмне дейт? Лауша Аллаху ма ашракна ва ла абауна. Эгерде Аллах Таала калаганда, биз да Аллахка ширк кылбайт элек, ата бабабыз да ширк кылмак эмес дейт да. Алар өздөрү күнөө ишти кылып алып, шылтоону кылып алып, Аллах Таалага тагдырга шылташып атат. Андай эмес, Аллах Таала бизге акыйкатты көрсөттү, туура эмес жолду да көрсөттү. Жана акыйкатта туура жолдо жүргөн болсоң, ибадат кылсаң, намазыңды окусаң, бейишке киресиң. Жаман жолдо жүрсөң, тозокко киресиң. Анан бизге ыктыяр, мүмкүнчүлүк берди. Эми Аллах Тааланын ийгилиги, тавфиги ошол адамдын жаралган жагына жараша болот. Түшүнүктүбү?
Андан кийин айыптуу иштерди эч качан тагдырга шылтаган болбойт. Мусибаттарды, кырсык, бале, сыноолорду тагдырга шылтасаң болот. Кандай гана бир кырсык, балелер келген болсо, тагдырыма жазылыптыр деп. Ал эми күнөө кылып алып туруп, тагдырыма жазылыптыр десең, бул мушриктердин иши болот. Түшүндүңбү? Андан кийинки айтат: "Ва фи риваятин ибн Вахаб кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Фаман лам ю'мин бил кадар хайрихи ва шаррихи ахрaqahu Аллаху бин-нар." Кимде ким тагдырдын жакшылык жаманына ишенбей турган болсо, бул башка риваятта келет, жанагы эле хадистен. Ишенбей турган болсо, Аллах Таала аны тозок менен күйгүзөт дейт, от менен күйгүзөт дейт. Ва фил муснади ва сунан ан ибн Дайлами кала атайту Убай ибн Каб. Ибн Дайлами дегенден чоң табииндердин чоңдорунан бул ошол кишиден келатат. Ал айтат: "Убай ибн Каб деген сахабага келдим" дейт. Убай ибн Каб бул эң кадырбактуу сахабалардан, карылардан болгон. Мындай Куранды эң жакшы окуган сахабалардан. Факульту фи нафси шай'ун минал кадар. Андан сурадым дейт. Мен жүрөгүмдө бир тагдырга иман келтирүү жакта бир кыжалатчылык, туура эмес түшүнүктөр болуп атат дейт да. Мындайча айтканда, иман келтиргеним толук болбой жатат. Жакшы иман келтире албай жатам дегенде, "Фахаддисни би шейин лa'аллаллаха юзхибуху мин калби." Лa'аллаллаху юзхибуху мин калби. Сен мага ушул тагдыр жөнүндө айтып берчи, балким Аллах Таала мен ошол шубхатты, ошол шекти күмөндү жүрөгүмөн кетирер деди. Бул дагы биринчиден шектүү күмөндүү нерселерди укпаш керек, бидатчылардан илим укпаш керек, адашкан адамдардан илим укпаш керек. Антип ошол жүрөгүңө шек салып коет, күмөн салып коет, ал чыгышы кыйын болуп калат. Бул дагы бул сахаба табиин ошо тагдырга иман келтиргенде жанагындай бидатчылар чыккандан кийин андан аларда шек пайда болуп атат, ушундай шек күмөндөр. Ал жүрөгүмдө ушундай шек күмөн пайда болуп калды деп. Анан Убай ибн Кабдан сурады: "Менин ушул шек күмөнүм кетирүүгө жардам бер" деди. Бирдеке айт деди ушул жөнүндө. Демек, кайсы бир адамда илимсиз болуп аткан болсо, түшүнүксүз маселелер болуп атса, жүрөгүндө шек күмөн болсо, аны жутуп жүрө бербестен ар дайым сөзсүз түрдө илимелерине кайтыш керек. Илимелерине кайтып, жанагы шубхатты, шекти күмөндү чыгарганга аракет кылыш керек. Анткени ал шек деген, бул күмөн деген адамды динден чыгарууга алып барат. Ибн Кайым рахмаулла бир нече илгерки салафтарда айткан, бидат деген ушундай, ал адамды тадарруж акырындык менен алып барып туруп, кылды камырдан кандай сууруп алсаң оңой чыгып кетет го. Ошондой адамды динден чыгарууга алып барат деген да. Анткени биринчи бир шектүү күмөндүү нерсе керет. Анан кийин алдың жүрө бере турган болсо, башка кошумча көбөйөт. Анан адамдын жүрөгүндө ар дайым кысыкчылык пайда болгондо ал бир жолу чыгып кетүүгө себеп болот. Мындай тарыхта көп болгон. Мындай адамдар көп болгон. Жүрөгүнө шек кирип калып, шубха кирип алып, күмөндү кирип алып, динден чыгып кеткендер болгон. Муну биз өзүбүз да практикада көрдүк. Мына чогуу окуп жүргөн эле кээ бир адамдардан көргөнбүз. Мисалы үчүн кээ бир балдар бар болчу окуганда. Ошол университетте окуганда да жөн окуучу эмес. Мисалы шейх азыркы Саудия муфтиси Шейх Фазандын сабагынан калчу эмес. Университетти жакшы окучу, аябай мындай отличник, мындайча айтканда вундеркинг деп коет, аябай эме да, жаттаган, окуган ошондой балдар бар эле. Бирок бир күн караса эле баары жок таштап туруп, окууну да таштап, намазын таштап, ибадатын таштап, силердин алымдарыңарда сурап көрдүм, буга мындай жооп экен, мындай жооп экен деп ушинтип адашып кеткендер көргөм. Бул эң биринчиден бул суул кастан келет. Жанагындай жүрөктө жаман каст, текебирчилик бар, өзүнүн кыйын сезүү бар, ошондой балеси бар. Окуганда жакшы окуп жүргөндөй болот, бирок жүрөктүн оорулары болот да. Ошон үчүн шек күмөндөрдү калтырбаш керек. Шек күмөндөрдү ар дайым илимелерден сурап тазалап турганга аракет кылыш керек. Анан шек күмөндөрдү кетирүүдө ахли-сүннат вал жамаатта илим талап кылуучуда, ахли-сүннат вал жамаат жолунда жүргөн адамда жалпы бир эреже болуш керек да. Жалпы эреже ал кандай бардык шектерди кетирүүгө жардам бере турган. Эң биринчи бул эреже ахли-сүннат вал жамаат жолу, пайгамбарыбыздын, сахабалардын, табииндердин жолу, бул эч качан туура эмес болушу мүмкүн эмес деген. Түшүнүктүбү? Сен жолуң 5 жылдан бери, 10 жылдан бери ахли-сүннат вал жамаат жолун карманып жүрөсүң, ошону туура деп. Анан сага бир далил же бирдеке
ап келди, шек сала турган, күмөн сала турган, алып келе турган болсо, эң биринчи биз ошол анын жообун билбесек дагы жеке далилдин жалпы эреже менен кайтарганга аракет кылыш керек. Кандай? Ахли сунна ва жамаат жолу мен билгендей ушундай. Бирок мына шектүү нерсеңе мен жообун билбейт экем. Мен билбегендин жоо жок деген майны эмес. Бирок муну иншалла карап сурап тактап көрөм, анан кийин туура болсо кабыл кылам, туура эмес болсо кабыл кылбайм. Бирок ахли сунна ва жамаат жолу бул ар дайым туура деп. Мисал үчүн, кандайча мисал? Ахли сунна ва жамаат жолунда Аллах Тааланын ысым сыпаттары, Куран сүннөттө келген ысым сыпаттардын бардыгын эч кандай бурмалабастан, өзгөртпөстөн, окшотпостон иман келтиребиз, чынбы? Иман келтиребиз. Эми тауил кылуу деген, ысым сыпаттарды бурмалоо, башка мааниге бурмалоо деген бул ахли сунна сахабалардын жолу эмес. Кимде ким сага бир шубха алып келсе, мына паланчы сахабадан же паланчы имамдан келиптир, мына сыпатты тауил кылганы, мына сөзү бул китепте келиптир десе, демек селефтардын жолу тауил экен деп түшүп албаш керек. Муну мен бул немени билбейм. Жалпысына ахли сунна ва жамааттын жолу эмне тауил кылбайт, бурмалабайт. Бирок бунун иснады сахih болушу мүмкүн, сахih эмес болушу мүмкүн, башка маанинде айтып аткан болушу мүмкүн. Аны иншалла тактап билем деп, жалпы шубханы четке какканга аракет кылыш керек. Андан кийинки далил ошол Убай ибн Кабдан сурадым дейт. Факульту фи нафси шей'ун минал кадар. Мен насымда бир ушу кадарда шек күмөн болуп атат. Бирдеки айтчы, мен Аллах Таала балким ошону кетирер деди. Ал айтты: "Лау анфакта мисла ухудин захабан ма кабилаху Аллах минка хатта ту'мина бил кадар." Эгерде Ухудда осундай садака кылган болсоң дагы, алтын садака кылсаң дагы тагдырга иман келтирбесең Аллах Таала сенден кабыл кылбайт. Ва ta'lam anna ma asabaka lam yakun yukhtiak. Жана ошондой эле сага келген нерсе ал келбей кала турган нерсе эмес эле. Тагдырыңа жазылган жетет деп, демек жетти. Ва ма ахтака лам yakun yusibak. Сага жетпей калган нерсе ал жетпейт деп жазылган, ал жетүүчү нерсе эмес эле. Walau mitta ala ghayri hadha lakunta min ahli an-nar. Эгерде сен ушул акыйдадан башка акыйдада өлгөн болсоң, тагдырга иман келтирбей, тагдырдан кайсы бир нерсе чыгып кетет деп ишенип өлгөн болсоң, анда сен тозок ээлеринен боласың. Элестедиң, тагдырга иман келтирбесең, анткени бул тагдыр имандын негиздеринен. Ким тагдырга иман келтирбесе, ал кафир болот. Walau mitta ala ghayri hadha lakunta min ahli an-nar. Эгерде ушул абалда өлө турган болсоң, тагдырга иман келтирбей же шек күмөн менен өлө турган болсоң, анда тозок ээлеринен болосуң деди. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Андан кийин Абдулла ибн Мас'уд, Хузайфа ибн Яман, Зейд ибн Сабит деген сахабаларга бардым. Алардын баары мага ушундай жооп беришти дейт. Бул сахih хадис Хакимде келет дейт. Демек бизде тагдырга иман келтирүү бул имандын негиздеринен. Андан кийин тагдырга иман келтирүү 4 деңгээлде турат. Сөз мындайча 4 деңгээлде турат деген, ар бир болгон иш ушул 4 деңгээлден өтмөйүнчө болбойт. Аллахтын билүүсү, Аллахтын жазуусу, Аллахтан каалоосу жана Аллахтын жаратуусу. Жана тагдырга иман келтиргенде бул кадариттер, муътазилиттер каршы чыгышкан. Түшүнүктүбү? Тагдырга иман келтирүү бул Аллах Тааланын фи'лулла, рубубиятка байланыштуу. Кимде ким тагдырга иман келтирбесе, ал рубубиятта Аллах Таалага кафир болгон болот. Ушуну менен бул бөлүмгө байланыштуу негизги маселелер бүтөт. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.